Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. 3 кыз. Илгери бир кишинин 3 кызы болуптур. Улуусу күзгүгө каранып отурганды жакшы көрсө, ортончусу таранганды сүйөт. Кичүү кызы куурчагына кийим тигүү менен алек болот. Күндөрдүн бир күнү энеси кыздарды карагат терип келүүгө жиберет. Үчөө 3 башты калып карагат терүүгө жөнөйт. Карагат калың өскөн жерге келишип, адегенде кызыгып жешет. Бир аздан кийин тиштери камалып, карагат жегиси келбей калат. Анан баштыктарына тере баштайт. Толоюн деп калганда шагылга улам бири төгүп алып, кайра терип отурат. Кыздар кеч киргенин байкабай калат. Күн батканын акыры байкашып, кыздар үйүн көздөй жол тартат. Бир аз баскан соң караңгы кирип, үй кайда экени билинбей калат. Кыздар коркуп, ылдыйлап басып келе жатса, үлпүлдөп күйгөн жарык көрүнөт. Ошол жарыкка бет алып үчөө жүрө берет. Чарчап чалыкканда акыры жарык күйгөн жерге да келип жетишет. Жыртык тешиги көп жаман үйгө кирип келишсе, босогонун бир жагында турган сокку, экинчи жагында турган сок билектен башка эч нерсе көрүнбөйт. Коломтодо жылтырап от күйүп турат. Оттун жанында саксайган бир кемпир отурат. Ал кыздарды көрө коюп: "Раз келбедиңерби? Отургула. Талайдан бери жолум болбой жүрдү эле. Бүгүн бир курсагым тоет экен", дейт. Анын кейпин көрүп, сөзүн уккан кыздар коркконунан очоктун жанына отура калышат. Анда баягы кемпир: "Сен үйдүн үстүндөгү чамгаракка чыгып, эки жакты карап жат", деп кыздардын улуусун ал жака жиберет. "Сен туурдук менен чийдин ортосуна жат. Сырттан бирөө келе жатса мага айт", деп туурдук менен чийдин ортосуна тагып коет. Кыздардын кичүүсүнө: "Сен кичинекей экенсиң. Мен өз койнума алып жатайын. Чачыңдан жаттап, көңүлүмдү ачайын", деп айтат. Кичүү кызды койнуна алып жатып, баягы жес кемпир чачын жыттамыш болуп, кыздын канын сора баштайт. Ошентип жатып, баягы кыз да, кемпир да уктап калат. Чамгаракта жаткан улуу кыз эки жакты карап көрүп, башка жакка адашып келгенин, саксайган неме жөн кемпир эмес, жес кемпир экенин билет. Акырын түшүп келип, туурдук менен чийдин ортосундагы сиңдисин бошотот. Анан кичүү сиңдисине келишип, акырын караса, жес кемпир канын соруп жатып уктап калганын көрүшөт. Жерде жаткан талпактын бир учун жес кемпирдин оозуна салып, сиңдисин бошотуп алып үчөө качып жөнөйт. Аз жол жүрдүбү, көп жол жүрдүбү, бир маалда канын сордуруп койгон эң кичүү кызы чарчап жүрбөй калат. Кыздар бир аз дем алып отурат. Ошол мезгилде таң атып, айланага жарык кирет. Бир аз дем алып олтурганча жерди жарган дабыш чыгат. Кыздар ары бери караса, баягы жес кемпир чачын саксайтып, көзүн ыкшыйтып, соккусун минип, сок билеген камчыланып келе жатат. Кыздар коркуп, эмне кыларын билбей дал болуп калат. Аңгыча жес кемпир ат чабым жерге жакын келип калат. Ошондо кыздардын улуусу күзгүсүн ала коюп: "Сени далай карадым, бир керекке жарагын", деп ыргытып жиберет. Күзгү жес кемпирге жакын барып түшөт. Анын түшкөн жеринде көз ачып жумгуча баш аягына көз жетпеген деңиз пайда болуп, жес кемпир ар көйүздө, кыздар бер көйүздө калат. Кыздар сүйүнүп, үйлөрүн көздөй жол тартышат. Жес кемпир соккусун кайык кылып минип, сок билеген калак кылып, деңизден сүзүп жөнөйт. Кыздар жол жүрүп отуруп курсак ачып, өздөрү чарчап бир жерге түнөп чыгат. Эртең менен күрпүлдөгөн дабыштан кыздар ойгонуп кетип, эки жагын караса, баягы жес кемпир жакын келип калганын көрүшөт. Эмне кыларын билбей шашып турганда, жес кемпир бут атымдай жакындап калат. Ошондо ортончу кыз: Тарагым, бир керекке жарагын", деп жес кемпирди көздөй тарагын ыргытып жиберет. Анын тарагы жес кемпирге барып түшөт. Тарак түшкөн жердин айланасына чычкан мурду жүргүлүгүс чыттырман токой пайда болот. Жес кемпир ары жакта, кыздар берки жакта бөлүнүп калат. Кыздар сүйүнүп, үйлөрүн көздөй жолун улантат. Ал мезгилде жес кемпир соккусун араа кылып, сок билеген балта кылып, түн токойдун жоон жыгачын аралап, ичкесин балталап, кесип алдыга чыла берет. Аз жол жүрдүбү, көп жол жүрдүбү, кыздар курсак ачып, кубаты качып, бир жерге түнөп калат. Таң агарып аткан кезде жерди жарган үн чыгып, баягы жес кемпир келе жатканын көрүшөт. Кыздар коркуп, эмне кыларын билбей дал болуп туруп калат. Аңгыча жез кемпир чукул кирип келет.
Ошондо кыздардан эң кичүүсү «Ийнем, ийнем ийип кет, жер түбүнө кирип кет» деп ийнесин Жес кемпирди көздөй ыргытып жиберет. Ийне Жес кемпирдин жанына барып түшөт. Ийне түшкөн жер көз сачып чумгуча оюлуп, түбү жок чуңкур ор жаралат. Ага сокусун минеп, сок билеген камчаланып, Жес кемпир кирип кетип, ошо бойдон жок болот. Кыздар сүйүнүп, бир аз дем алып, эки жагын карайт. Караса, жакын эле жерде өздөрүнүн үйү көрүнөт. Сүйүнүчү коюнуна батпай кыздар үйлөрүнө чуркап келишет. Эмне көрүп, эмне кылгандарын биринен бири талашып айтып беришет.